Нурпресстин жаңылыктар түрмөгү саламатсыздарбы? Соңку учурда адамдын тагдыры бизнеске айланып бара жаткандай. Шагыле мени зордуктады деп бир квартиранын акчасын сураган кыздар көбөйдү. Акча табуунун оңой жолуна түшкөн мындай кыздар айрым карапайым адамдардын тагдырына балта чаап коюшууда. Мына ушундай окуялардын бирин биздин чыгармачылык топ барып тартып келди. Сөз кесиптешимде. Жайыл район судьясы Кангелдиев мыйзамсыз өкүм чыгарган айтылууда. Сот отурумуна шектүүнүн жактоочусун катыштырбай, жарыш сөзү жок өкүм окуган деп жатышат. Башкача айтканда, өкүм чыгарар алдында бир күндүн ичинде кошумча күбөлөрдү сурап, иш материалдарын изилдеп, жабырлануучунун өзү жана мыйзамдуу өкүлү да болбогонуна карабастан жарыш сөзгө өткөн. Дегенибиз, мамлекеттик айыптоочу менен жабырлануучунун жактоочусунун жарыш сөзүн угуп үлгүргөн. Мындай иштин чагылгандай тездик менен бүтөөрүн күтпөгөн шектүүнүн жактоочусу жарыш сөзгө даяр эместигин айтып, сотту башка күнкүгө жылдыруу боюнча өтүнүч келтирет. Бирок мындай өтүнүч суу кечкен эмес. Шектүүнүн адвокаты Такен Молдакулов оор кылмыштык кароо учурунда мындай мүмкүн эмес экенин айтып, мыйзамсыздык орун алганын билдирди. Шындыгында кылмыш жаза кодексинин 157 беренеси менен иш козголгон. Бирок бул башында козголгон деле көп мыйзамдар бузулуп, УПКнын, УКнын көп нормалары одоно бузулган. Аны айтып жазып да келдик, эч кандай жыйынтык болбоду. Эң кызыгы Жайыл районунун судьясы Кангелдиев мырза эмнегедир ушундай чагылгандай тездик менен бул ишти бүтүргөнгө жандалбастап жатты. Эң акыркы күнү, акыркы соттук отурумда өзүнүн башка сот процесстери болсо дагы ошолорду жылдырып, бир эле сот отурумунда кошумча күбөлөрдү сурап, материалдарды изилдеп, көп материалдар болсо да бат-баттан изилдеген аракет кылып, тимеле бир барактын ордуна 4-5 баракты ачып, мамлекеттик айыптоочуну да жарыш сөзгө кошуп, жабырлануучунун адвокатын да кошуп, сотту эмнегедир тез бүтүргөнгө аракет кылды. Мен как айыпкердин жактоочусу катары ал күнү жарыш сөз болотун күткөн эмесмин, жарыш сөз болбошу да керек эле. Себеп дегенде изилдөө материалдарында да бир топ пробелдер бар эле, андан башка да бир-эки кошумча күбөлөрүбүз бар эле, ошолор суралыш керек эле. Эмнегедир бул соттук териштирүүдө аяктады да материалдарды изилдөөгө өтүп, сразу жарыш сөзгө өтүп кетти. Бул жерде башынан эле мыйзамды одоно бузду сот Кангелдиев. Ошентип кыз зордуктоого шектелип кармалган бала 8 жылга эркинен ажыратылды. Мындай өкүмгө макул болбогон эне уулуна карата атайын уюштурулган жала катары сыпаттап жатат. Анткени кыз менен баланын ортосундагы катнаш боюнча судмед экспертизада дайындалган эмес. Тергөөчүлөр уулун ар кандай ыкмага салып, күнөөнү мойнуна алдырып койгон дейт. Бул февралда болгон эме да история. Зордуктады деген. А бирок 3 ай өткөндөн кийин апрелде жазып атат да булар заявленияны. Тергөөчү мага бир суткадан кийин кабар берет, что бир кызды зордуктап койду деп. Ал кызды негизи мамасы өзү кошуп берген экен. Досуна чалган экен да кыздын апасы, мамасы. Что келсин, менин кызымды алып кетсин, жумушка орнолоштурсун деп. А кыздын мамасы эмнеге тааныбаган адамга кошуп берет? Биринчи. 4 күндөн кийин ал балам апарып жумушка орнолоштурган, швейный цехке. Кыздар менен общежитияга койгон. 4 күндөн кийин мен кеттим эми, үйгө кеттим десе, ал кызды, по-моему, ошо кыз не болгон? Кыз 2 күн жумуш иштеп эле качып кеттиптир. Анан мамасына чалыптыр, кызыңыз 2 күн эле жумуш иштеп кетип калыптыр десе, макул анда жүктөрүн апарып кой, үйүңө барып алып алам дептир. Ал кезде уже мамасынын жанында экен кызчы. Чтоб специально подстава кылыш үчүн мамасын 2 күнгө кызын жибериптир да Эрниске кошуп. Анда кур жалоо менен келип Жайылский районго, РОВДга мен кызым за изнасилование деп арыз таштап коюптур. Ошондон бери 5 айдан бери СИЗОдо жатат. Өзү болсо Кыргызстандын мыйзамына баш ийбей Туркияга кетип калган. Мына 3 ай болду уже кеткенине. 8 жылга эркинен ажыратылган шектүүнүн акыл эси кемдеген справкасы да бар. Ал Белоцкийдеги өзгөчө жардамга муктаж атайын мектепте окуган. Бул туурасында мектеп директору да сот отурумуна келип айтып берген. Бирок тергөөдө анын акыл эси жайында экени көрсөтүлүп, экспертизалар бурмалангандыгы айтылып жатат. Балам мисалы үчүн Беловодскийде окуган. Не дейт?
Акыл эгем деген Беловодскийде окуган. Ошого воспользоваться с этим, они документы сделали, и баламы коркутуп мойнуна алдырып койгон да. Балам, короче, сен мойнуңа алсаң жеңил болот, мамаң паспортун алып келсин, анан чыгарып кет десе, балам бардыгын мойнуна алып тур. Бир суткадан мама, келиңиз, мен паспортумду алып кетиңиз, чыгарыңыз, мени чыгарып кетиңиз деп да. Как это? Бир суткадан кийин чакырып алып келсем, полный кол койдуруп, ложный немени жазып коюптур. Арыз жазган кыз менен эне шаардагы бир квартиранын акчасын сураган. Эгер айтылган сумманы бере турган болсо, тосмо арыз жазып берерин билдирген. Бирок мындай акча жок деген жалгыз бой эне эптеп күн кечирип жүргөнүн айтат. Учурда арыз жазган кыз менен эне Түркияда экени да белгилүү болду. Мага бир благоустроенный үй алып бергиле Бишкектен дейт. А мен благоустроенный үй эмес, мен араң өзүм тирилигимди өткөзүп атам да, мындай айтканда күйөөм өлүп калган. 4 баланы өзүм багам. Анан благоустроенный үй деген болбойт да. Ошо мен жолукпай деле койдум да, мамасыначы. Ошол. Эми ошол бүтпөй атат. Өзү болсо Турцияга кетти, билбейм, заявитель жок. Булар сотту же карап эле атышат, ага Кыргызстандын законуна баш ийбей өзү кетип калды. Ал кыз жакты карабай атышат да. Тагдырдын тамашасына туш болгон эне акыйкаттык издеп жатат. Колуна плакатын көтөрүп алып, жалгыз митингге чыкты. Жогорку соттун төрагасына кайрылып, ишти акыйкат тергеп беришин талап кылып жатат. Анын мындай үнүн уккан жогорку соттун басма сөз кызматы адаттагы жооптор менен жолго салды. Жайылский районда Кангелдиев сот туура эмес чечим кабыл алды. Мен ушу бияка келдим, Замирбек Базарбековго. Мен үнүмө угуп койсун деп, туура чечим кабыл алсын. Адилдик барбы бул Кыргызстанда? Закон барбы деп. 5 айдан бери закон бар. Ушул мен инвалидность баламы мойнуна алдырып, коркутуп, үркүтүп. Ошону чечип берет десем, чечип бербей кече адвокатсыз, мыйзамсыз саат 5-те 8 жылга чечим чыгарып түрмө мындай сурап берип коюптур да. Каракол шаарындагы төрөт үйүндө 23 жаштагы келин каза болду. Маалыматты Ысык Көл облусунун саламаттык сактоо координатору Жаңыл Акынова тастыктады. Анын айтымында келин төрөт үйүнө 9 сентябрда оор абалда барган. Өпкөсүндө шишик болгондуктан дем алуусу аябай начарлап кеткен. Келинге кесарь жасалып, андан кийин аппаратка жаткырылган. Bir gün аппаратта жатып ал каза болгон. Баласы аман эсен, бирок оор абалда экенин айтты. 1 ай мурда эле дал ушул төрөт үйүндө жаңы төрөлгөн ымыркайдын акыреги сынып. Дарыгерлердин шалаакылыгынан энеси да оор абалда экенин айтып, туугандары видео кайрылуу жасаган. Ал эми ушул жылдын январь айында 2 аптада 6 ымыркай инфекциядан чарчап калган. Буга эң жөнөкөй санитардык талаптар жана гигиена эрежелери сакталбаганы себеп экени расмий аныкталып, 6 жетекчи иштен алынган эле. Төрөт боюнча жаңылыкты улай. Бүгүн депутат Надира Нарматова аял төрөп жаткан малда ага күйөөсүнүн киргизилиши ислам динине туура келбей турганын, мындай нерсе каада салтта жоктугун белгилеп, бул уруксатты жокко чыгарууну талап кылган. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев мындай система жокко чыгарылганын, азыркы кезде төрөткө күйөөсү да башка жакындары да киргизилбей турганын айтты. Кыргызстанда өнөктөш төрөт 2010 жылдардан баштап киргизилген. Акыркы жылдары өлкөдөгү төрөттөрдүн дээрлик теңине жакыны өнөктөш түрдө болуп калган. Бирок 2020 жылы коронавирус пандемиясына байланыштуу убактылуу токтотулган. Балким жакындарынан бирөө төрөт учурунда жанында болсо, жогорудагыдай көрүнүштөр азаят беле. Бийлик тарабынан шаардагы мыйзамсыз курулуштарды сүрдүрүлүп иретке келтирүү иштери кызуу жүрүп жатканда, тагдырдын кызыгыбы кандайдыр бир себептер менен мындай тазалоолор кыйга өтүп бүтүн калган курулуштар бар. Мында маселе Свердлов районунун Муса Жалил көчөсүндөгү Үмөтов Рафаэль Малдыбековичка тиешелүү 5 кабаттуу имарат жөнүндө болууда. Аталган мыйзамсыз имараттын сүрдүрүлүшү боюнча Свердлов райондук сотунун чечими 2018 жылы эле чыккан. Бул чечимди ошол эле жылы Бишкек шаардык соту күчүндө калтырган. Жогорку соттагы имараттын сүрдүрүлүшү боюнча ишти карап, алгачкы чечимди күчүндө калтырган. Ал Тургай Бишкек шаардык мэриясынын протоколунун негизинде тиешелүү кызматтар тарабынан электр жана суу берүү токтотулса дагы, кийин ыгын таап кошуп алып, имараттагы көңүл ачуучу соода комплекси бүгүнкү күнгө чейин иштеп келет. 3 катар
соттун чечимине карабай 3 жылдан бери өз жашоосун тиешелүү нукта байма-бай улантып келе жаткан имаратка мыйзамдын күчү өтпөдүбү? Же Бишкек шаардык мэриясынын курулуш жана жерди иштетүү башкармалыгы өз милдетин аткарбай, мыйзамсыз курулуштарды дагы ээсинин капчыгына жараша ак көк деп бөлүп жатабы айтор түшүнүксүз. Уурусу күчтүү болсо ээсин доого жыгат дегендей, эми имараттын ээси жаңы ачылган жагдай деген болуп, Свердлов райондук сотуна кайрылып жатыптыр. И вот в настоящее время также со стороны Уметова уже подано заявление о пересмотре по новым обстоятельствам, где в качестве доводов обоснования своего заявления он приводит именно закон об индивидуальном жилищном строительстве, где статья 9, получается, там требовалось 3 пункта. И 3-й пункт именно о получении разрешения на строительство был признан в 2019 году уже утратившим силу. И данный факт он приводит в качестве нового обстоятельства, то, что данное требование утратило силу, в связи с этим он просит пересмотреть решение суда. Однако, если вернуться к нормам требования Гражданско-процессуального кодекса, то новыми обстоятельствами по закону является это решение Конституционного суда, отмена суда, на основании которого было принято или иного судебного акта. Третье – это решение комитета, Международного комитета по правам человека. И 4-е – это пленум Верховного суда. Как вы видите, все 4 основания не подпадают под те основания, которые приняты в качестве основных доводов со стороны Уметова. Вот. В этой связи мы надеемся, что суд примет правильное процессуальное решение в соответствии с требованиями ГПК. Учурда бардык нерсени ошол эле жумуш жок болсо да окшоштура албасак да бийликти күнөөлөп койгон адатка айланып бараткандай. Кээ бирөөлөр күнөөлүү издеп отурганча, айрымдар өз аракети менен ийгилик жаратууда. Биздин сөз кыла турган жер Тоң районундагы Көксай айылы. Кыштак эли өз арабасын өзү тартып, канча күндүк эмгеги менен жерден суу чыгарып, тегеректеги колотторду таза суу менен камсыз кылып башташты. Аны менен эле токтоп калбастан айылга тигүүчү машинкаларды алдырып, үйдө отурган кыз келиндерди жумуш менен камсыздап келет. Анткени көпчүлүгүбүз билгендей, кыштактарда негизги жумуш мектепте болгондуктан кесибиң башка болсо, иш табуу кыйынга туруп калат. Ысык көл облусунун түштүк аймагында элдин басымдуу бөлүгү дыйканчылык менен күн кечирет. Андыктан Германиядан картошканын жакшы үрөнүн алдыртып, азыр жемишин көрүп жаткан учуру. Тургундардын айтымында бул аракеттер жашыл климат долбоорунун алкагында ишке ашырылып жатат. Акырында айтарыбыз, бардыгы өнүккөн заманда жашап жатабыз. Андыктан талыкпастан эмгектенип, өкмөт деле күнөөлөп отура бербестен акырын кыбырап кыр аша берсек болчудай. Нурпресстин жаңылыктарын YouTube, Instagram, Telegram, Facebook'tan көрө аласыздар. Нурпресс чындыктын изи менен.